Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу абал курчуп бара жатат. Акыркы суткаларда бул вирусту жуктургандардын саны 430дан ашып, каза болгондор да көбөйүүдө. Мындан сырткары пневмониядан да жабыркагандар көбөйүп, ооруканаларда дарыгерлер жарандарга жардам көрсөтүүгө жетишпей жатат. Дал ушундай шартта коронавирустун кесепетин азайтуу үчүн эмнелерди кылуу керек? Дал ушул суроонун тегерегинде азаттыктын эксперттер талкуусун өткөргөн жатабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев, АКШда жашаган кыргызстандык окумуштуу медицина илимдеринин доктору профессор Рыспек Абдулдаев, Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Темир Сариев ошондой эле учурда Кыргызстандын жарандарына онлайн түрүндө кеңеш берип жаткан ыктыярчы дарыгерлердин бири Эрмек Исмаилов видео байланыш аркылуу катышат. Талкууну мен Бактасан Алпаров. Урматтуу коноктор, бизге видео байланыш аркылуу катышууга, байланышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону мен Мадемин мырза сизге бергим келип жатат. Мына бүгүн Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал оорлошту. Вирус 339 адамдан бир сутка ичинде табылып, 5 адам каза болду. Кырдаал көзөмөлдөбү? Колдон чыккан жокпу кырдаал? Ушул боюнча айта кетсеңиз. 1-июлга карата бир суткада 439 учур катталды. 439, кечирим сурайм. Рекорд. Мына акыркы 2 күндө кичине азайып баштады эле, бирок бүгүнкү күндө мына 439. Эң негизинен бул Бишкек шаары менен мына 195, анан Чүй областы 175, Бишкек шаары менен Чүй областы бул жерде 80%дан жогорку санды түздү. Бул өтө орчундуу эпидемиологиялык абал. Ошондуктан биз борбордо жана ошол Чүй областында катуу көзөмөлдү күчөтпөсөк, бул илдетти дагы токтотуш кыйын. Бирок сиздин берген сурооңузга карата мен айтайын дегеним, кырдаал контролдо эле, эч кандай мындай бул көбүнчө мына дагы тактап айтайын, бул жерде 4 учур эле тыштан келген, а өлкө аймагында 435 учур. Бул деген ички контакттын эсебинен көбөйгөн такталган COVID-19 менен такталган ооругандардын, бейтаптардын учуру. Ооруканаларда жардам көрсөтүү кандай болуп атат? Азыркы учурда интернетте ушу жардам бере ала албай, бир топ арызданган, даттангандар абдан көп болуп атат. Туура, аны айткан туура. Эң негизгиси мына акыркы 10 күндө өтө көп ооруканаларга, медиктерге өтө көп болду. Мына мен 2 мисал келтирейин. Биринчиден мына 5000ге жакын, 4000ге жакын кайрылуулар болуп атат, кайрылуулар. Анан кийин ошол жерде ооруканаларды бүгүн мына ачып атабыз. Мен мисал катары айтайын дегеним, кече мына биринчи оорукананы ачтык, биринчи больницаны, хирургический корпусуну. Ачканда бир 7 саат деп айттым мен. Мисалы 2'de ачсак 9'ga чейин эле толуп калды. Себеби бул жерде муктаждыктар өтө көп болот. Анан кийин элдин даттануусу дагы туура, себеби бул жерде тез жардам машиналарынын жетишпегендигинен. Анан кийин биздин 30%га чейин Бишкекте, Чүй областында медицина кызматкерлери ооруп атат. Алар жок. Ошондуктан кадрлардын жетишпегендигинин себебинен дагы ушул даттануулар болуп атат. Эми ушундай кырдаалдын алдын алууга мүмкүн эмес беле деген суроо жаралып жатат. Мен суроону Эльвира айымга жолдогом келип атат. Мына Жогорку Кеңеш бир нече жолу ушул абалды талкуулады. Карантин киргизилгенде көрсөтүлгөн чаралар боюнча бир топ сунуштарды көрдү. Демек, өкмөт ушул 2 ай ичинде толугу менен даярдык көрүп, алдын ала алган жок дегенди билдиреби бул сиздин пикириңизде? Эми көрүп жатпайсыздарбы? Буга чейин саламаттык сактоо мурдакы министри алмашылды. Вице-премьер-министр именно социалдык тармакты көзөмөлдөгөн вице-премьер алмашылды. Мен ойлойм, бул ошонун кесепети болуп атат да. Алдын ала жумуштар убакыт болуп турганда карантинге жабылуунун негизи максаты эмнеде? Ошол токтоп турган убакытта деген керектүү каражаттар менен, керектүү сиздер менен, керектүү кийим менен и реагенттер менен камсыз кылынып алыш керек болчу да. Сөздүн кыскасы. Ошол убакыт ошол жактан биз кечигип калып,
Анан негизи деген карантин бошогондон кийин бул любой мамлекетти алып көрсөк мындай на увеличение кетет да. Просто ага чейин запас кылып, алдын ала даярданып, ИВЛдерден баштап, СИСтерге чейин бүт ушул толук камсыз кыла турган, ушул мен ойлойм ушул вице-премьер-министр менен саламаттык сактоо министрликтин жоопкерчилиги чоң да. Эми азыр отуруп алып туруп бул күнөөлүү, тигил күнөөлүү деп кандай кадамдарга барыш керек? Мен ойлойм азыр НИДА этип болуп атат. Азыр деген мына болуп жаткан нерселерди чечиш керек. А бирок бул маселени, жоопкерчилик маселени сөзсүз түрдө караш керек. Рыспек мырза, мен сизге жолдогум келип атат. Мындан 3 ай мурун Азаттык менен курган маегиңизде абалдын өтө эле олуттуу экендигин бир нече жолу кайталагансыз. Мындан сабак алыш керек экенин, даярдыкты мыкты көрүш керек экендигин дагы белгилегенсиз. Бирок жетиштүү деңгээлде сабак албагандыктын жыйынтыгы катары кабылдайсызбы, же бул болчу эле иш беле? Ушундай абалдын болушу мындай күтүлгөн эле нерсе беле? Көп аракеттер жасалды. Бийлик жагынан, биздин коллегалар жагынан. Себеби бул такыр белгисиз оору болгон да. Мында бир билимди көтөрүш жагынан, башка тажрыйбаларды алган жагынан, мына ошол жагынан көп иштер жасалды. Элибиз дагы башында абдан жакшы кабыл алып, туура кабыл алып, ошол жардам кылышты. Себеби эгерде биз ошол биринчи баскычты ушундай басып өтпөгөндө, бүгүн ситуация абдан жаман болмок. Бирок акыркы убактарда биз көп каталыкчыларды кетирип койдук. Жайылып кетиши, мына азыр өзүңөр сурагыңыздарчы, эмнеге жайылып кетти? Бирөө келип чачып кеткен жок да. Биз бир жерде бир катачылык кетирдик. Биринчи катачылык түшүндүрүш үчүн, вирус ким жайылтып атат? Вирус өзү мындай жашай албайт. Вирустун жашачу средасы бул биздин кишилердин организми. Кишиден кишиге киши гана өткөрөт, башка переносчик жок. Демек, ошол вирустун жайылышына мына биз адамдар күнөөлүүбүз. Муну менен айтышыбыз керек. Биз деген карантинден чыгып алып, биринчи жасаган кадамыбыз бардык жагынан көп катачылыктар кетти. Базарлар, дүкөндөр, көчөлөр, коомдук транспорттар, жада калса мына интернеттен өзүңөр көрүп атасыздар. Түнкү клубтар иштеп атат. Кафе ресторандарда эч кандай мындай ортодогу социалдык аралыкты сактоо деген болгон жок. Дүкөндөргө элдер кирердин алдында биз эми бүт баарын интернеттен көрүп атабыз да, салыштырып көрүп атабыз. Бир аз жасалма аракеттер жасайт, бир температураны карайт, анан масканы сурайт, ичине киргенден кийин тыгылышып бардыгы аралашып жүрөт. Бул эмне деген? Бир эле оорулу ошол жерге жүрсө, ал бардыгына жаят. Биз ошон үчүн айтышыбыз керек. Биздин эң алгачкы кадамыбыз карантинден чыкканда чоң проблемалар менен башталды. Бүгүн уланып жатат. Азыр эң кыйналып жаткандар бул медиктер. Алар чарчашты. Алар абдан кыйналып, тынбай иштеп атышат. Лаборанттар диагноз коюп аткан. Алар токтогон жок да. Диагноз күнүгө, мына көрүп атасыздар, саламаттык сактоо министрлигинин информациясын күнүгө берип атат. Базар күнбү, жумуш күнбү ага карабай берип атат. Демек алар катуу иштеп атат. Бирок алар да саналуу да. Алардын да организми бар да. Алар да бир аздан чарчагандан кийин сөзсүз катаны кетире баштайт. Адамдын чарчаган убакта врачтар да ката кетире баштайт. Биз ошолорду түшүнгөн жокпуз. Мен ошон үчүн айтар элем, бул жерде республикалык штаб ошол жагынан дагы мындай бош коюп коюшту. Дагы бир нерсе. Рыспек агай, биз сизге дагы байланышабыз. Мен Темир мырзага жолдогум келип атат. Мына жаңы эле Рыспек мырза айтып өткөндөй, карантин болору болду, бирок карантинден кийинки кыймыл аракетти, тартипти ушу өкмөт, аткаруу бийлиги колго ала алган жок. Вирустун жайылышына шарт түзүп. Мен ойлобойм, мен түшүнүп турам. Биз уюштуруу маселелеринен абдан чоң үзүлүштөрдү кетирдик. Биринчиден, республикалык штабты премьер-министр өзү башташ керек болчу. Аны вицелерине жүктөп койду. Бул биринчи чоң ката. Анткени ал жерде абдан катуу, кескин чечимдерди кабыл алыш керек.
премьер-министр болгондон кийин өкмөт башчысы болуп туруп өзү башташ керек. Башка мамлекеттердикин биз көрүп атабыз. Мамлекет башчылары күн сайын өткөзүп атат. Экинчиден, мына 2 күндөн бери Мадемин Мусаевич Каратаев пресс-конференцияга чыгып кичине түшүндүрмө бере баштады да. Буга чейин берип аткан пресс-конференция брифинги жөнүндө статист. Бул жанагы саламаттык сактоо министрлигинде приемдо иштеген кыздын эле сөзү болуп калып аткан. Мынча киши ооруду, мынча киши айыгып кетти, мынча киши каза болуп калды деп. А түшүндүрүп, жанагы себептерин айтып, улам орчундуу маселелерди көтөрүп, кайсыл багыттар кетип атат деп аны кылышкан жок. Үчүнчүдөн биз убакытты уттурдук. Чынын айтыш керек. Мен медиктерге эчтеке деп айта албайм. Мен көрүп атам, алар кандай иштеп атышат. Аны бүгүн алар биздин кол чабууга, алкышыбызга гана тиет да. Бирок жетекчилик жагынан, саламаттык сактоо министрлиги жагынан, өзгөчө өкмөт жагынан чоң училищелер кетирди. Даярдыктар болбой калды. Медиктерди даярдап, окутуп, жаңы даярдыкка. Кандай болгон күндө дагы абал ушул болуп калды. Азыр эми бири-бирибизди айыптап, жоопкерчиликти эми эмне кылуу керек сиздин пикириңизде? Жок, эми мен айтайын дегеним мындайда, мына бүгүн премьер-министр штабты өзү башкарыш керек. Саламаттык сактоо министрине чоң мүмкүнчүлүктү, жоопкерчиликти, ошол эле убакта чечкиндүүлүктү бериш керек, айтыш керек. Мына кандай нерсе болсо, сага баарын беребиз, сен чечкиниң деп. Штаб күн сайын иштеш керек. Экинчиден карап көрсөңөр, мен мына көчөгүлө Мадемин Мусаевич менен сүйлөштүм. Эмне керек дедим. Мына айтып коеюн, ошол эле урология госпиталында ачышты. Болгону 4 реанимационный аппарат бар экен. 120 кишиге. Воронцовкада 2 ИВЛ бар экен. Жетишпейт. Сурап көрсөм, канча керек десем. Болгону бүгүнкү күндө мына ушулардын саламаттык сактоо министрлигинин талабын жооп бериш үчүн бир $20 миллион керек экен. 1,8 миллиард сом. Ушуну 5 айдан бери бере албай жатышат. Муну бүгүн бериш керек акчаны. Бизде каяктан табабыз дейт. Бюджет жок, мен түшүнүп турам. Бизде улуттук банктын астында алтын резерв, валюта резервибиз бар. Ушул эң караңгы күнгө деп кармап турган. $2,5 миллиард ошол жерден эмне үчүн $20 миллион ала алышпайт? Алып бүгүн больницалардын баарын тең ошол менен шарттарды түзүү жагын айтып атасыз да. Мисалы, биз мына иштеген дарыгерге Бакыт мырза, мен шарт эмес. Бүгүнкү күндө врачтар жылаңач кол менен айыктыра албайт. Врачтар мынакей азыр замминистр Мадемин Мусаевичтен сурайлычы, эмне жетишпейт? 300 жанагы ИВЛ жетишпейт аппараты. 300 жанагы кислородный концентратор жетишпейт. 2000ге жакын жанагындай кичиреги жетишпейт. Жок. А кантип мына бүгүнкү айтып атат 780ге жакын адам пневмония менен жатты дейт. Аларды жанагындай дем алдырыш керек да искусственно. Алар жок болсо кечирим сурайм. Кандай шартта иштеп атканын ошо дарыгердин өзүнөн сурайлы. Мына Эрмек, сиз сыяктуу ыктыярчы дарыгерлер азыркы учурда ошо калкка кеңеш берүү жаатында иш алып барып жатасыңар. Кандай шартта иштеп атканыңарды азыр эмне жетишпей жатат? Эмне кылуу керек? Оорукананын ичинде. Биринчи иретте мен жанагы онлайн боюнча айтып кетсем сиздерге. Бул кеңеш берип жаткан дарыгерлер бардыгы бул өзүнүн башка жумушун калтырып, үй шартында, үй убагында, үйдө болгондо алар кеңеш берип жатышат. Жумуштан сырткары кеңеш берип жатышат. Жана ага карабастан алардын дагы бардыгын жакындары болуп жатышат азырчы. Кырдаал канчалык оор болсо дагы, бирок бир аз болсо да кеңеш бергенге аракет кылып жатышат бардыгычы. Оорукананын ичинде абал кандай? Мисалы, эмне жетишпейт? Дарыгерлерге эмне кылуу керек бүгүнкү күндө колдоо үчүн? Колдоо боюнча жана Элвира эжеке айтып кеткендей, сиз жеке коргоочу каражаттар, анан эс алуучу жайлар болуш керек. Себеби дарыгерлер дагы эс алганга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Биз аз билип көрүп жатабыз, алар күнү-түн иштеп жатышат, алмашканга дагы үлгүрбөй жатышат да азырчы. Алардын дагы иммунитети бар. Күн сайын аларга
иммунитети түшүп, алар дагы көпчүлүгү азыр ооруп калып атат да. Мен Мадемир мырзага жолдоюн деп атам. Албетте азыр ушул пандемиялык шартта ар бир жарандын жоопкерчилигинен абал көз каранды экендиги түшүнүктүү, бирок ошентсе дагы бийлик башчыларынын уюштуруусу, компетенттүү адамдардын жоопкерчилигинен көп нерсе көз каранды экендиги айтылып жатпайбы? Мисалы, азыркы учурда абалды оңдоо үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө? Биринчиден мен мына Темир Аргенбаев жакшы айтып кетти. Негизинен бизде материалдык техникалык база боюнча мына мен эртең менен дагы айтып кеттим. Мына бүгүн Россия Федерациясынан күтүп атабыз, 3-июль күнү Кытайдан күтүп атабыз. Ал мамлекеттерге 2 ай мурун кайрылуу болгон. Сиздер билесиздер, Россияда дагы, Кытайда дагы абалды, Америкадагы Нарысбек алдагандай турат. Алар өздөрү менен абал кыйын болуп, бизге аппарат алуу дагы, бизде билесиздер, мен дагы кайталап коеюн, бизде бет каптан башка эчтеке чыкпайт. Бүт бардыгы импорт. Мен оксигенатор менен ИВЛды жөнүндө коеюн, защитный костюм, респиратор, мына башка нерселер дагы чыкпайт. Бүт биз ал боюнча көз каранды болгонбуз. Заявкалар болгон, ал айтылган. Эми Элвира Жылгалбековна билет. Туура мүчүлүштүктөр болгон, эми мен андан кайтпайм. Абалдан чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эми бардык азыр аракеттер болуп атат. Мына жакшы айтты. Мен дайыма кайталап кетем. Өзүбүздүн ден соолугубузга жоопкерчилик менен мамиле кылалы деп. Мына профессор Абдулдаев айткандай, мага кече брифингди көрсөңүздөр, мага суроо берип атат. Мына мен кошунам ооруп атат, анан тойго барып атат, аны эч ким алып кетпей атат деп мага суроо берди ошол жерде алып баруучу. Мен айттым, мына тойлор болуп атабы дедим. Мына көрдүңүзбү? Кандай деген? Эгерде ковид менен ооруп атып туруп, анан ал тойго барып атса, тияка барып атса, ал өзү жуктуруп атат да бар нерсеничи. Анан экинчиден сиз айткандай абалдан чыгуу үчүн биз бүгүнкү күндө мына медициналык кызматкерлерди да тарттык. Көпчүлүгү мына ооруп калып атат. Азыр клиник координаторлорду жана ошол орто кызматкерлерди тартып туруп бүгүнкү күндө ал абалдан чыгуунун жолун жасалып атат. Эми баягы карантиндеги иштер, эми мен көп убакыт албайын. Мисалы бизде уже түзүк эле тажрыйба болуп калды. Мисалы мен Баткенде жүрдүм, Ноокатта жүрдүм. Вадим мырза, мына сиз абал көзөмөлдөө, азыр абалды көзөмөлдөп жатабыз деп жатасыз да. Бирок ошол үчүн мына ооруканага жетпей, оорукананын алдында короодо каза болгондор жөнүндө видеолор чыгып атпайбы? Жок, түшүндүм. Мен бул жерде мына эми 8 күн жаттым деп мага чалып атат. 8 күн эмне үчүн жатат 8 күн? Ал кайрылбайбы? Кайрылган күндө дагы мобилдик топтор келбеген учурлар абдан көп болуп атпайбы? Орун жок. Эми ал жерде мен мисалы көбүнчө туура эми бул жерде актанбай эле коеюн. Мисалы мен бүгүн айтып кеттим, мына 5 адам каза болгон адамдардын диагнозун айттым. Мына профессор Абдулдаев жакшы билет. Бул жерде ковидтен өлгөн жок. Ковид бул жерде как сопутствующий кетип атат. Сопутствующий болуп, аларды окуп бердим мен бардыгын диагнозунчу. Туура ал дагы мүчүлүштүктөр бар. Рыспек мырзага жолдогум келип атат. Мисалы, буга чейин эң Кыргызстан үчүн албетте мындай абал Кыргызстанда эле болгон жок. Бирок Кыргызстан башкалардын кемчилигинен сабак алып, ушуга даярданууга мүмкүнчүлүк бар болчу да, убакыт бар болчу да. Мына ушул мүмкүнчүлүк колдон чыктыбы? Эмнелерге көңүл буруу керек эми азыр? Азыр бүгүнкү күндөгү оорулардын санын карасак, ошо сиздин суроого жооп турат да. Эгерде колдон чыгарбаганда, биз деген бул санга жетпейт болчубуз. Башка мамлекеттер кармап туруп атпайбы, аракет кылып атпайбы? Бир мен айтып кетейин. Ушул мен күнүгө саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилеринин отчетторун аябай мындай жүрөгүмө жакын кабыл алып угамда, кандай болуп атат? Кыргызстанга кандай акыбал түзүлүп атат деп. Эми ошол жерде бир кеңеш берет эле. Мына мен өмүр бою кишилерди дарылап жүргөн адистерденмин да. Биз эч качан 437 учур деп айтпайбыз. Учур эмес. Бул учур деген туура эмес. Бул адам. 400 ошон үчүн айтар элем. Биринчи кулакка эң жаман угулганы адистик эмес экенибизди көргөзүп атканы ушул болуп атат. Ошол тагдырды, адамды адам деп айтышыбыз керек. Учур, случай деген бул деген биздин кулагыбызга, мына элди дарылап аткан докторлордун кулагына
туура эмес болот. Экинчиден, ачыгын айталык. Мына бул ситуация бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директори, генеральный директору бир жума мурда айткан. Ситуация жакынкы күндөрү кескин начарлайт. Кыйын абалга келебиз деп. Бул биздин азыркы ситуация башталышы гана. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Аны биринчи иретте элибиз түшүнүш керек. Өңгөчө мен жаштарга кайрылат элем. Жаштар абдан мындай бир маани бербей атышат. Көчөлөрдө жүргөндөр, дүкөндөргө баргандар, ночной клубка баргандар, жаштар, алардын баягы возрасты боюнча жоопкерчилик деген сезимге келе элек. Алар ошол жерден бири-бирине жугузуп, анан үйүнө барып туруп туугандарын, ата-энесин жугузуп атат, көбөйтүп атат. Ошон үчүн жаштар дагы жоопкерчиликти катуу алыш керек. Дагы бир цифра. 40% коронавируску жуктурган адамдарда эч кандай симптом жок. Сиз аны лабораторияда таппайсыз. Демек, ар бир экинчи жуктурган адамды биз билбейбиз. Ошон үчүн аны бул ситуацияны биз абдан чоң катуу абалга келдик деп айтышыбыз керек. Бүгүн болсо мен дагы интернеттен көрүп туруп, мен таң калып жатам. Эмне үчүн Темир Аргынбаевичке кошулам. Эмне үчүн өкмөт ушундай абалда унчукпай отурат? Эмне үчүн ушуга чейин ооруканаларды ачкан эмес? Эмне үчүн ушуга чейин ресурстарды көтөрүп, керек болсо элчилик бар да, биздин элчиликтер отурат. Ошолорго айтып, аппараттарды алып келип, азыр эми качан келет? Ал келеби ал аппараттар? Мен Мадемир мырза ушуну сурайын деп атканда, анализ, бир прогноз бар беле? Мисалы, эмне үчүн буга чейин көчмө жанагы жайлар даярдалган жок, башка жерлер даярдалган жок? Же болбосо мындай күнүмдүк эле статистиканы эле биз карап отурдукпу? Эми бул жерде Мисалы, Казакстанда акыркы учурда анализ кылып, бир топ нерселерди алдын ала даярданып жатышпайбы? Азыр айтайын, эми башында агай туура айтат, эми биз дагы бул жерде бизге чейин даярдалган материалда учур деп койгон экен, биз учур деп айттык, эми статистика боюнча мейли туура айтат, ал адам деп айтыш керек. Мына полевой госпиталь боюнча бизде Ганседе мен айтайын, кандай ангарлар турат жерде. Мына 400 азыр 400 койканы ачтык ал жерге, 400 койканы. Бул жерде бул мындай бизди негизинен акыркы мына менин карантин убагында билесиздер, июндун 20-25-ине чейин мындай абал болгон жок. Бизде катуу эле контроль болуп, эң көп болгондо 32 адам такталып аткан. Ушул ковид боюнчачы. Жаткандар боюнча дагы андай маселе болгон жок. Акыркы 10 күндүн ичинде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен айтайын дегеним, мына 5735 адам такталса Кыргызстан боюнча. Мына мунун 40%нан көпчүлүгү акыркы 10 күндө чыгып кетип атат. Анан мониторинг боюнча мен эми актанбай эле коеюн. Мен кээ бирде айтып чыгып атат, 2 ай мурун эмне деп туруп. Мен 3 ай региондордо жүрдүм. Албетте сиздин жеке жоопкерчилик эмес, бул жерде өкмөттүн иши жөнүндө эп болуп атат. Мен бир суроону сурайын анда, азыркы учурда карантин керекпи? Мисалы, президент азыркы учурда карантиндин кереги жок дегенде билдирүү таратты кечээ. Сиз дарыгер катары. Мен айтайын, мына Рысбек Алдагандайевич айткандай, бүгүнкү күндө көзөмөлдү катуу күчөтүш керек, жоопкерчиликти да күчөтүш керек. Ошолорго штраф салып туруп, мисалы мына Кайнар ресторанында болуп атат, 3000 сом айыппул коюп атат. Ал эмне деген нерсе? Анан кийин башка ресторандар, түнкү клубтар, бул жерде уголовный жоопкерчиликке тартыш керек. Жоопкерчиликке көтөрүлүш керек. Мен Темир мырзага суроо жолдоюн деп атам. Мына президент Сооронбай Жээнбеков 30-июнда парламентке элге кайрылуусунда азыркы учурда мындай карантин аркылуу көзөмөлдөөгө керек жок деди да. Бул кайсы бир прогноздорго таянып кабыл алынган чечим деген ойдосузбу? Же болбосо бийлик азыркы учурда мындай саламаттыктан өлкө экономикасын жогорураак койду дегенди билдиреби? Биринчиден президент муну айтпаш керек, муну адистер айтыш керек. Акыбалда кандай экенин депчи. Мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, Казактын министри жакында 3 вариантын айтты. Эгер биз жабылбасак,
август айында 20 миң 30 миңден күн ооруйт. Эгерде биз жарым жапсак мынанча ооруйт, анан кийин эгерде жумшартылган жапсак деп мына адистер айтыш керек да. Ошондон кийин чечим кабыл алыш керек. Тилекке каршы бизде азыр жетекчилер адистерди укпай жатат. Жок, адистерди, жакшы адистерди тарта албай жатат. Саламаттык сактоо багытында абдан жакшы такшалган, уюштуруу маселелерин жакшы түшүнгөн адамдар бар. Бирок алар бүгүн жетекчиликке келген жок. Тилекке каршы. Муну да биз айтып коюш керек. Үчүнчүсү, эң чоң нерсе. Биз азыр 1000 койкалдагы больницаларды ачып коебуз, бирок ичинде аспаптар жок. Мадай Мусаевич мына түшүнүп турат, мен көчө сүйлөшкөм бул киши менен. Аспап жок. Азыр аспаптарды алыш керек, акча бөлүш керек, акчаны табыш керек. Акча жок деп шымаланып отура бербеш керек. Жүрөгү ооруп атат. Мен 3 күндөн бери мына өзүм врач болуп атам. Анткени ушу жолдош балдарым, энелери ооруп больницага жаткыза албай жатабыз. Мына бир эле мисал келтирип коеюн. Алда Воронцовкага алып барып, досубузду жаткыздык пневмония менен. 2 аппарат бар экен ИВЛ. Аппарат менен дем алып атты, анан кийин чуркап келишти, аппаратты алып кетебиз, анткени экинчи киши кыйын болуп калды депчи. Тиги келинчек ыйлайт. Азыр досумду жоготуп алам депчи. Анан биз алып келип, мына жеке менчик ошону тартып келип жеке менчикке жаткыздык. Аппарат жок, аспап жок. Анткени Минздрав айтыптыр. 3 ай мурун, 4 ай мурун бүт перечинин бериптир. Өкмөт чечпейт. Эмне үчүн чечпейт? Мына маселе ушунда болуп турат. Ошолордун жоопкерчилигин караш керек. Эмне үчүн алып келип чечип бүгүнкү күндө кислородный концентратор менен ИВЛ менен камсыз кылып койбойт. Алып келип кроватьты алып барып матрас салып койгон койка эмес. Анан аны 30 кишиге, мына жана кыз жазып атат. 30 кишиге bir медсестра дейт, 30 ооруканага. Акчаларын ушуга чейин бербейт. Шымаланып акча жок дейт. Мына бүгүнкү күнгө чейин 462 миллион доллар карыз алдык деп 291 келди. Бирок бул карыз деп отурабыз. Өзүбүздөгү активди биз колдоно албайбыз. Өзүбүз, мен айтып атпаймынбы? Мен мартта эле айткам. Бизде 3 актив бар. Ошо 3 активди колдонолу. Сырттан келген жардам бюджеттин жылтыгын жамайт. А бизге азыр кошумча каражат керек, жанагы аспаптарды алып келиш керек. Мына маселенин баары ушунда болуп атат. Мадеми мырза, чындыгында эле өкмөт жетекчилиги ушу адистердин кеңештерине, адистердин айтканына кулак тыңдабай жатабы же башка бир себептер барбы? Жок. Эмне болуп атканын мисалы өкмөт түшүнүп атабы? Мына азыр Темир мырза айтып өткөндөй, абалдын аянычтуулугун. Өкмөттүн жетекчилиги угуп атат. Өкмөттүн жетекчилиги буга чейин мына биринчи вице-премьер, азыркы премьер-министр Кубат Айчевич өзү такай күнүгө штаб өткөрүп турду. Онлайн боюнча, региондор боюнча биз региондордо барып катышып турдук. Өзү контролдоп алып турду. Бул жерде кандайдыр угуп атат. Бирок мына Темир Аргенбаевич айткандай, мен билбейм, может быть, бюджеттин тартыштыгынанбы же кандайдыр себептерден анан баягы 462 миллион деп атабыз. Анан кийин мына Элмира Жыргалбековна жакшы билет канча келет деп. Көпчүлүк алар келелек, ал келе турган каражат. Эми анын канчасы келди, канчасы колдонду, аны каржы министрлиги билет, мен билбейм. Цифрасын айтып коеюн, 291 миллион келди. Ошонун 170 миллионун коротушту, миллион долларды коротушту. 461 миллион сомду кимге? Минздравга берди. Андан башка дагы 1,8 миллиард бердик деп жүрүшөт. Бирок Минздрав бүгүн сурап атат, алардын баары айлыкка кетип атат да, бизге аспап керек дейт. Аспапка бергилечи дейт. Ошону чече албай жатышат 4 айдан бери. Мен ошо жөнүндө айтып атам. Бул столду чаап туруп бир күндө чече турган маселе. Ана буларды бербесек, жылангач кол менен кантип дарылайт. Алдыңда болот. Эрмек, сиз сыяктуу ыктыярчы дарыгерлерге кайрылгандар көпчүлүгү эмне маселе менен кайрылып атат бүгүнкү күндө? Мисалы ошо Телеграмдан канал ачкан күнү 70 миңден ашык адам жазылып, дароо ушу дарыгерлердин жардамына, кеңешине муктаж болуп жаткандыгын айтып жатыптыр да, мисалы. Бүгүнкү күндө эң курч турган кайрылуу эмне болууда?
көпчүлүк учурда агайлар айтып кеткендей бул белгисиз оорулар менен тургандар булар ковид оорусу мененчи. Алар көпчүлүк суроолор бул менде дене ысымым көтөрүлдү, менде жөтөл пайда болду. Мындай жөнөкөй эле суроолор да, ошол суроолорго биз кеңеш бергенге аракет кылып атабыз. Биринчи этапта Ооруканага кайрыла албай жатышат да алар, алар 118 103 тез жардамдарына чала албагандыктан ошол телеграмма аркылуу ошол баягы дарыгерлер менен сүйлөшүп атышат азырчы. Дарыгерлердин өздөрүнүн психологиялык абалы кандай бүгүнкү күндө? Албетте алар дагы аябай оор абалда, себеби мен жана башында айтып кеткендей, алар кеңеш берип жатканына карабай, алардын жакындары дагы ооруп жатышат азырчы. Алар ошол эки жактын ортосунда калып, андан сырткары көпчүлүк телефон, ар бир дарыгерге телефон чалып, ошол кандай болсо да кеңеш алганга аракет кылып жатат. Себеби жана мен айтып кеткендей 103 жана 118 номерлерине чала албагандыктанчы. Психологиялык жактан алар дагы муктаж. Биз ошон үчүн 2-3 психологду дагы таптык. Кеңеш керек болсо биз дагы аларды кеңеш бергенге тартканга даярбыз да. Коргонуучу каражаттар жагынан да жетишпестиктер көп экендиги айтылып жатат. Ооба, ал жактан дагы айтылып жатат, бирок мен азыр өзүм ошо кызыл зонада иштебегендиктен мен так айта албайм, ал маалымат менде жок да. Түшүнүктүү. Рыспек агай, мен дагы кайра жолдогом келип атат. Абалдын абдан аянычтуу экендигин бийлик өкүлдөрү дагы мойнуна алып жатат. Тезинен бүгүнкү күндө кечиктирилгис чаралар эмне болуш керек? Дегенде бардыгыбыз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ким азыр айтып берет, качан ушул коронавирустун пандемиясы токтойт? Канча убакытка биз пландашыбыз керек? Азыркы бүгүнкү күндө ушул проблеманын үстүндө иштеп жаткан эл аралык деңгээлдеги тажрыйбасы кенен окумуштуулардын айтуусу боюнча быйыл бүтпөйт, эмдиги жыл да бүтпөшү мүмкүн. Биз ошого даярбызбы? Мисалга 2 жылга, 3 жылга ушул бүгүнкүдөй же карантинде жокпуз, же тартипте жокпуз, же медицинада эч нерсебиз жок. Бул эмнеге апарат? Бул биздин мамлекеттүүлүгүбүздү жоготконго апарат. Биз деген врачтардан айрылып калсак, ким ушул мамлекетти сактап калат? Андан башка дагы биздин сиздердин убакыттар аз, айта турган көп проблема бар. Дагы коркунучтуу вирустар бар. Жайылган факторлорун күтүп атабыз. Себеби мына азыр көп факторлордун ичинде мен бирөөнү айтып кетейин. Биз деген азыр адамзат 60 жылдын ичинде 3 миллиардтан башты 8 миллиардка жеттик. 3 эсе көбөйдүк дегенди айтып атам да. Ошондо тамак аштан адамдар өздөрү көп нерселерди бузулду да, азыр бүт жандыктарды жеп атат. Себеби эми кээ бир жерде бир өлкөнүн улуттун ушундай традициясы экен, башка жерде башкача мындай экзотика кылып атат. Биз ошону менен жаныбарлардын ооруларын жугузуп атабыз. Бул бир Кыргызстандын колунан келбейт. Бул бир эле мындай бир союздардын колунан келбейт. Америкада бюджети дүйнө жүзү боюнча баарын чогултуп келсеңер, саламаттык сактоодо салган короткон бюджеттин 2,22 триллион 260 миллиард доллар. Америкада 25 акыркы 25 илимдин медицинадагы Нобель лауреаттарын 19 Америкада. Америка акыркы 20 жылы ар бир дарынын экинчисин чыгарган өлкө. Америка бүгүн биринчи орунда баратат. Ушунча ресурс, интеллектуальный ресурстары менен, ушунчалык финансовый ресурстары менен. Америкадагы көрсөткүч азыр Европа бардыгын кошсоңуздар андан да ар бир 4-чү оорулуу, ар бир 4-чү өлүп жаткан адам дүйнөдө бул Америкада болуп атат. Биз Кыргызстанда салыштырып көрүңүзчү, биздин бюджет, биздин материалдык ресурстардын эмесинен биз ошону жакшы баа бербей жатабыз. Бүгүн мына бир проблемага чечип алышыбыз керек. Карантинди коелукпу? Карантинди койсок, экономика өлөт дагы, эл көчөгө чыгат. Ачкачылык болот. Бийликтин акыбалы абдан кыйын болот. Бүгүн бийликтегилерге борбору турган. Эгерде карантинге койбосок, анда ушул жайылып кете берет. Биз анда экономиканы ойлобошубуз да керек. Экономикага киши жок калат. Түшүнүктүү. Элвира айым, мына абалдын олуттуу экенин, бул оорук качан басаңдап, качан
жок болоорун жөнүндө дагы мына эл аралык деңгээлдеги окумушту айтып жатат да, ушуну өлкө жетекчилиги түшүнүп атабы? Мисалы, акыркы президенттин кайрылуусунан көбү нерсе мындай саясий маселелерге басым жасагандай сезилди да. Ошол эле шайлоо жана башкалар жөнүндө. Эми мен Рысбек байкенин сөзүнө бир кошулуп кетет элем. Оор тандоо болуп атат да. Анткени деги 2 ай карантинге адамдарыбызды, жарандарыбызды бекиткенде, 2 ай карантинде биз толугу менен күнүмдүк тамак аш менен камсыздап кыла алган жокпуз да. Нааразычылык, анан элдин ачуусу эмне келип жатты? Мен ашка жатам, же мени бошоткула, мен иштеп өз оокатымды өзүм таба алам деп. Азыр кайра бексек, туура айтып атат байке. Анда эл чыныгы көтөрүлөт. Биз иштейбизби, ач калабызбы? Анткени бюджет жактан каржылап, курсагын тойгуза тургандай, Бишкектин тегерегиндеги новостройкаларга эле жетишпей жатат да мамлекеттин күчү. Абдан көп фактор бар. Көп маселенин мындай көзүн ачып, өтө мындай критикалык чекке жетип атат. Мен Мадим мырзадан сурагым келип атат. Мисалы, бүгүнкү күндө маалыматты жашырып, баары жакшы, баары көзөмөлдөө дегенге болбой калды. Себеби күн сайын мындай орун алып жаткан статистика муну дагы далилдеп атат да. Канчага чейин ушул шартта көзөмөлдү кармай аласыздар, эгер сиздин айтканыңызга ишенсек? Эми Бак мырза, мен айтканым, биз эчтекени жашырган жокпуз. Эчтекени жашырган жокпуз. Мына 400 десе 439, 300 десе 300 деп берип атабыз. Эчтекени жашырган жокпуз. Анан кийин бул жерде сиз айткандай, биз мына окумуштуу айткандай, биз выявлять этип, ошонун ичинде кимдерде бар, ошону толук выявлять этсек, анан кийин биз ошону жуктурбоого ошондо шарт мүмкүнчүлүк болот эле. Мен жана регионду айтайын десем, сиз токтотуп атпайсызбы? Мисал алалы. Ноокатта, мына Сузакта биринчи айтайын, Сузакта. Биринчи рейс келгенде 193 адам келген, Малый Хачтан. Анан Ноокатта, мына Ош областы боюнча 367 адам келген, Малый Хачтан. Билесиз, плотность населенияны караңыз, Ош областы менен Жалал Абад областынын. Плотность населенияны билесиз, элдин эмеси. Эгерде биз ошол убакытта экстренный мераларды катуу алып, ошону координация кыла албаганыбызда биз кандай тарап кетет эле? Мына Ош областында айтайын, мисалы, мына эмеге чейин 22 июнга чейин алалы толук болгондо. Ош областында 1.300.000 жакын эл жашайт ошонун тегерегинде. Андан 233 эле адам мына ковид менен мына ооруду, мисал ала турган болсок. Жалал Абад областында ала турган болсок. Эми бул жерде мен айтайын дегеним, биз ошол жерде көзөмөлдү күчөтүп, карантин кирип, контроль менен Баткен, Ош биринчи мына адам, ошол тастыкталган адам. Бул 18 март, билесиз, 17 март Сузак районунда, анан 18 март Ноокат районунда болду. Канча өттү? Ошону кармап, азыр биз айтып атабыз, мына жердечи, мен көзөмөлдөн чыккан жок, көзөмөлдөн чыккан болсо, мындан да көп максимально кетмек абал. Туура жерлерде бизде, мисалы Бишкекте негизинен чүйдө больницаларда жетишпей атат. Скорый помощь, значит, жетишпей атат бизде. Мен айтканым, мына кечеле штаттагы мэр өзү айтты. Элде кичине 2-3 күндөн бери коркунуч пайда боло баштады. 1 жума мурда элдер, мына Рысбек алдагандай айткандай, беткап жок, топтолушуп, бар жерде жүрүп, бизде санитардык, эпидемиологиялык талаптарды аткарган жок. Мен ошону расмий түрдө айта алам. Албетте биз аракеттердин болуп атканын көрүп атабыз, дарыгерлердин иштеп атканын көрүп атабыз, бирок канчага чейин туруштук бере алаарын так айтып, анан өлкө жетекчилигине ошону түшүндүрүү керек экендигин, мисалы Темир мырза айткандай, бүгүн чечиш керек экен да демек. Азыр бизде мониторинг боюнча маркетинг группа түзүлдү. Бул жерде НПО профилактический медицина, Рысбек алдагандай билет, группа окумуштуулар. Соронбаев, мына Касымов кирди, башка окумуштуулар, мурдакы жетекчилер. Алар 3-июлга чейин, бүрсүгүнгө чейин бизге прогнозду бере турган болду. Мен ошон үчүн азыр айтам, мүмкүн бул божомолдоо болсо дагы прогнозду мен туруп мынча болот деп эч ким кепилдик бере албайт. Алар бардык факторлорду карап чыгып туруп, анан кийин 3-июлда айткандан кийин биз штабка айтабыз.
Мен Рысбек мырзага жолдогум келип атат. Рысбек агай, айтсаңыз, мына буга чейинки тажрыйбаларды көрдүк. Башка өлкөлөрдө алгач Кытай башталып, кийин Европага өтүп, Иран, Азиянын бир нече өлкөсүндө болду да. Мына ошол тажрыйбаны эске алганда бүгүн Кыргызстан кайсы өлкөлөрдүн тажрыйбасынан сабак алуусу керек сиздин пикириңизде? Бул жагынан Кыргызстан эле эмес, бүт дүйнө жүзү Кытайдан сабак алыш керек. 2 миллиардка жакын киши, алар дагы күнүгө коронавирусту таап атканы Кыргызстандыкынан 10 эсе, 15 эсе аз таап атат. Аны эмне, врачтары начарданбы же тест жетишпегенденби? Алар тартипти кармап атат, элди түшүндүрүп. Ал жерде адамдын ар бирине жеткиликтүү түшүндүрүп айткан, ар бир Кытайдын гражданины билет. Эмнелерди сакташ керек? Биринчи иретте масканы сөзсүз тагын. Экинчи, 2 метрге жакындабагын, себеби вирус жугат. Үчүнчү, колуңду самындап жууп, көбүртүп самындап, 20 секундта, 30 секундтан көп жууп туруп, колуңду жууганда колуңду ылдый кылып туруп, өйдө көтөрүү эмес, ылдый кылып вирусту агызып, ошондой кылгын деп атат. Төртүнчүсү, сен деген кокустан вирус болуп эметсең, өзүңдү бардыгын сактаганга аракет кылышың керек. Ошондо сен үй бүлөңдү сактайсың, элиңди сактайсың, мамлекетти сактайсың. Ушул жумуштардын бирөө бизде жасалбай атат. Мен интернеттен көрүп атам. Соода точкаларына кирип атканда, ошонун алдында бир температураны өлчөп коет дагы, анан кийин маскаң барбы дейт. Ичине кирсеңер, бардыгы бири менен бири жапжакын туруп алышып, кассада чогуу туруп алышып, бири-бирине жайып атат да. Мына бүгүн Америка Кошмо Штатында конгрессте угуу болуп, ошол жерде жанакы негизги топ адистерди угушуп, ошондо айтышты. Эмне үчүн президент Трамптын самолету менен башка адамдар чогуу учат деди. Себеби, эгерде самолет менен 3-4 саат чогуу учса, ошонун арасында бир эле оорулуу болсо, ал бардыгына жугузат. А биз деген өкмөт лидери, президентти Москвага жиберип, кайрап келгенде, ичиндеги оорулуулар кошо барып, кошо келди да. Самолеттер, маршруткаларга азыркы стандарт менен канча аралыкта отуруш десе, бир маршруткада 3-4 киши максимум отуруш керек. Сиз көрдүңүзбү 3-4 киши менен жүргөн Бишкектин маршруткаларын? Эч ким, шаардын жетекчилиги дагы, эч ким эч ойлобой жатат. Мен ушу менен айтар элем, эгерде биз азыр тартипти колго алып, эл колдойт бүгүн. Өкмөт түшүнүш керек, өкмөт түшүнбөй атат, бийлик түшүнүш керек. Эгерде ушуну колго албасак, биз деген врачтардан жоготобуз, биз элибизди жоготобуз, биз мамлекетти жоготобуз. Ушурда бир дилемманын алдында турабыз да. Бир жагынан экономика, экинчи жагынан саламаттыкты сактоо. Ал эми ушул карантинде элди камсыздоо үчүн резервтерди колдонуу керек деп буга чейин айтып чыккансыз. Мына бүгүн да айтып атасыз. Мына ушул резервтерди колдонуудан бүгүнкү күндө өкмөт, бийлик эмне үчүн тартынып атат? Мунун жоопкерчилиги барбы же болбосо аны аткаруу кыйынбы? Жок, кыйын эмес. Чечкиндүүлүк жетпей жатат. Көрөгөчтүк жетпей жатат. Биз чын айтканда экономика менен бүгүн алек болгон иши жок. Баары тең ушундай самотёкко кетип калышты. Иштеп аткан чоң ири ишканаларды өзүнчө бир шарт түзүп иштетишпей жатат. Жол ишке кире турган ишканаларды киргизе албай жатышат да. Мисалы мына Жерой даяр иштеп кетсе, бир жылда 3 миллиард сом салык алып келип берет эле быйылкысы эле. 3 миллиард болбосо бир 2 миллиард сом алып келип бермек быйыл. 2,5 тонна алтын өндүрмөкпүз деп айтып атышат да. Муну менен алек болгон эч ким жок. Экинчиден, жанагы антикризистик фонд түзүп, ишкерлерге, ушу бизнеске жардам берип, аларды салыктан бошотуп, аларга бир кандайдыр бир жөлөк пул берип, мындай сатып алуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатабыз деген программаны айтышкан, бирок ал аткарылбай калды. Элвир айым, мен ушул эле суроону бергим келип атат. Эми сиз азыр бийлик өкүлүсүз, жогорку кеңештин
парламент, мисалы парламент ушул жактан жоопкерчилигин сезип атабы өзүнүн? Мисалы абалдын оор экенин, экономикалык жактан дагы, эпидемиологиялык жактан дагы оор экенин көрүп атабыз. Парламент эми сөзсүз түрдө парламент деген жоопкерчиликти мен ойлойм баардыгыбыз эле сезип жатабыз да. Биякта деген сыртта калган бир да адам жок болуш керек да. Баардыгыбыз түшүнүп жатабыз. Мыйзамдарды алып жатканда, экономикада болуп жаткан учурларды, анан карантинди, ЧПны узартып жатканда деле парламент экиге бөлүнүп, бир жагыбыз колдоп, бир жагыбыз деген жок, узартыш керек деген болуп жатты. Бирок аягында баары бири бул саясий чечимге алып келдирип, элдин мындай ачууланганы көп болгондуктан биз ачылып алдык да. Бирок ага чейинки ошо ачылгандан мурда деле Рысбек Байкенин айткан сөзүнө ушул маалыматтык жактан саламаттык сактоо министрлигин мен бир да адамды, ошол жакта иштеген адам бирөөсүн да күнөөлөй албайм да. Анткени булар деген на местах иштеп жатышты. Эми Мадамин Мусаевичти мен каякта жүргөнүн жакшы билем, ал бүт ачактарда жүргөн да. Бирок ортодо эмнеге биздин госоргандардын ортосунда синхронизация жок болчу? Эмнеге биринчи күндөн баштап, мисалы, ошол эле уюлдук сотовый компаниялардан сообщениялар эме келип жатты да, мына бир айдан бери эле. Ага чейин эмнеге ошондой мектептерде деле окуп мектептерде сырттагы башка, эми мен чет өлкөдө окуган адам катары сырттагы менин тааныган досторумдан сурасам, биздин мектепте окуган балдарыбызды колуңарды кантип жууш керек экенин ошол жактан деле атайын сабактар уюштуруп үйрөтүп жатышты дейт да. Цифровизация, санариптештирүү жыл деп коюп, ошол целый ГДИС бар болчу. Эмнеге ушуну онлайн соц тармактарга көп нерселер чыккан жок? Анан саламаттык сактоо министрлиги ал мындай түзмө-түз на местах ачактарда күрөшүп алып, доктурлар ошол жакта болуп, карантинде укук коргоо органдары баары ошол жака кирип, бирок менеджмент, жетекчилик жактан, именно информационный жактан утулуш болуп калды да. Кечирим сурайм, Элвира айым, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Мен акыркы суроону Эрмекке бергим келип атат. Мына бүгүн сиз эмне деп кайрылат элеңиз? Дарыгер катары өлкө жетекчилерине, жарандарга. Рахмат сөз бергениңизге. Мен биринчи иретте жалпы элге кайрылып кетет элем. Башында жана Элвира айым айткандай, бизде баягы маалымат жеткирүү аябай чоң маселени түздү. Себеби көпчүлүгү ишенбей жатты да. Мисалы үчүн бейтаптарды ошол учурда эле гана көрсөтүш керек болчу. Баягы ооруп жаткандарынчы, балким баягы журналисттер барып тартырып көрсөтүп, мынакей ооруп атат деп көрсөткөндө балким эл ишенмек. Карантин бүткөндөн кийин эл ишенбегендиктен ушул кылган кыймыл аракеттин баардыгы ошо ишенбестиктен, маалыматтын аз болгондугунан келип жетти. Азыр эми баарыбыз билип тургандай эле уже интернеттерде баягы тез жардам машиналары адамдардын өлүп атканын көрсөтөт. Эл кайра ишенип баштап, эми өздөрүн сактаганга аракет кылып атат. Бирок менимче бул бир аз болсо да кечирээк болуп калды, себеби баары уже контакт болуп кетти деп ойлойм да. Азыркы учурда эмне кыла алабыз? Баягы биз айтып жаткан кеңештерди кайра эл улантуу керек. Баягы колду жуу, аралыкты ошол кеңештерди айтып кетет элем да мен. Түшүнүктүү. Урматтуу биздин коноктор, рахмат сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына келип калды. Урматтуу Азаттык угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы коронавирус пандемиясынын азыркы учурдагы абалы, анын кесепети, эмне чараларды кабыл алуу керек деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга онлайн байланыш аркылуу АКШдан медицина илимдеринин доктору, профессор Рысбек Абдулдаев, саламаттык сактоо министринин орун басары Мадимин Каратаев, жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева, Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Темир Сариев жана дарыгер учурда Кыргызстан жарандарына онлайн жардам көрсөтүп жаткан ыктыярчы топтун мүчөсү Эрмек Исмаилов катышты. Талкууну мен Бактасан алып бардым. Урматтуу Азаттык угарман жана көрөрманы, биз карантиндик шартка байланыштуу бул көрсөтүүнү онлайн байланыш аркылуу тарттык. Ошондуктан кайсы бир техникалык мүчүлүштүк кетсе кечирим сурайбыз. Ошондой эле азыркы учурда коронавирус пандемиясынын андан ары жайылпаш үчүн ар бир жаранды жоопкерчиликтүү болууга чакырабыз. Саламатта калыңыздар.